Ар bir адам жүрегін тыныштығын қалайды. Бейпілдігін, рахатын қалайды. Жүректің тыныштығы, жүректің бейпілдігі, рахаты Алланың зикірінде ғана. Kim жаратқанды естесе, ошо аламның кожоюнун естесе, bir тамчы судан kim жаратканын естесе, жан салганын эскесе, kim мага көз берди, жүрөк берди, боор, бөйрөк, бардыгын Алла субханала ва эстесе, жүрөк автоматически рахаттанат. Ya Allah, siz кайырлыңыз Алла Таалага. Мага жүрөк берген Алла сага шүгүр. Эки бөйрөк бергениңе шүгүр. Боор бергениңе шүгүр. Öpkö bергениңе şükür, бардык муун мүчөлөр бергениңе şükür, акыл бергениңе şükür, iman бергениңе, баш бергениңе şükür, ырыскы бергениңе şükür, ата-эне бергениңе şükür, аял бергениңе şükür, бала чака бергениңе şükür. Ya Allah, жакшы ишти кылганга тоофик бергениңе şükür. Аллага şükür. Жараткан Алла субханала ва таала кээде кичине сынап коёт. Аз-маз. Biz imanға жараша эле сынайт. Biz өзү алсызбыз. Алла Таала бизди андай кыйын оор сыноо менен сынабайт деле. Кичине сынап коёт. Көп кетпесин. Кутуруп кетпесин. Шайтандап кетпесин. Мага кайрылсын. Башкага жүгүрбөсүн. Менин эшигимди такылдатсын. Башканын эшигине баспасын. Менен үмүт кылсын. Акчасынан башка бийлик, байлык, мансабынан үмүт кылбасын. Алла кичине оору берип коет. Кичине кыжалатчылык, тияк-бияктардан сыноо сөздөрдү берип коет. Бул Алланын райымы. Бул Алланын райымы. Жакындарыңарды азайтабыз дейт. Мөмө жемишиңерден, байлык бийлигиңерден, жандарыңардан азайтабыз дейт. Бул Алла субханала ва тааланын бардык Аллага. Тугандар, ошон үчүн жараткан Алланы угуп жашайлы.